Кутман баарыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен азыркы учурда унутта калып бара жаткан нан-пало тамагын даярдайбыз. Мурун бизге апаларыбыз көп жасап берчү. Азыркы менин байкашым боюнча азыраак жасап калдык. Келиңиздер ушул тамакты жандантып, нандарыбызды убал кылып ыргытпастан жасап көрөлү. Мен нандарды ушундай кылып бөлүп коем. Чоңдорун башка тамак кыламын. Анын рецептин дагы буюрса бөлүшөмүн. Майда туралгандарын нан-палоого колдоном. Пияз менен этти туурап алабыз. Эгер этиңиздер катуу болуп же бышпай калат десеңиз, бир аз суу куюп дымдап койсоңуз болот. Себеби биз нан-палоону көбүрөөк кууруйбуз, азыраак гана суу куябыз. Этти кызарта кууруп алабыз сөзсүз түрдө. Андан соң сабизибизди салабыз. Сабизди дагы жакшылап кууруп алыш керек болот. Андан соң картошкаларыбызды салабыз. Өзүңүздөрдүн калыбыңыздарга жараша туурасаңыздар болот. Мен орточо көлөмдө турадым. Андан соң каткан нандарыбызды салабыз. Наныңыздар сөзсүз түрдө каткан болуш керек. Эгер жакшы каткан эмес болсо, духовкада кургатып алсаңыз дагы болот. Жакшылап аралаштырып турабыз, себеби нан түбүнө тартып кетет, түбүнө жабышып кетет ошондуктан. Андан соң томат же болбосо помидор кошуп коебуз. Азыраак гана суу куябыз, болжол менен 200-250 миллилитрдей. Андан соң туз, калыбыңыздарга жараша приправалар колдонсоңуздар болот. Мен сиздер менен биргеликте кургаткан укроп, базилик саламын. Албетте өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Суусу тартылгыча дымдап бышырып аласыздар. Өтө оңой тамак, кол жетимдүү гана курамдан турат. Сиздер айымдар кыргыз калкы эч качан ысырапкорчулукту жактырган калп болгон эмес, ошондуктан балдарыңыздарга уят болот бул тамак деп эмес, убал болот деп ушул тамакты жасап бериңиздер. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Айтмакчы, каналга катталууну унутпаңыздар.